Саламатсыздарбы кымбаттуу кесиптештер, окуучулар, студенттер, ошондой эле сайттын колдонуучулары. Сиздерге дагы бир сонун программа жөнүндө айтып кетмекчибиз. Ал GeoGebra деп аталат. Бул программаны сиздер баардык эле браузерлерден акысыз көчүрө алсаңыздар болот. Бул программанын интерфейси менен кыскача тааныштырып кетейин. Биз GeoGebra'нын ичке киргенде ушул бизге башкы бет ачылат. Бул жакта өйдө жакта өзүнчө бир контексттик меню и оң тарапта өзүнчө контексттик меню бар. Биз бул оң тараптагы контексттик менюдан тандап, андан кийин бул өйдө жактагы контексттик менюдагы көрсөтүлгөндөр менен иштейбиз. Биринчи биз ирети менен иштейли. Бул жерден биз график менен иштеп көрөлү биринчи. График менен иштегенде өзүңүздөргө белгилүү функция берилет. Функциянын графигин тургузуу керек. Мисалы үчүн биз бул жерде 4,5 экс кошулган 3 деген функция бердик. Биз функцияны берип атканда эле программа өзү графигин тургуза баштады. Биз f(x) деп бербесек дагы программа өзү функциясын ыйгарып койду. Дагы бир графиксиз көрөлү. Бул парабола. 4x'тин квадратты кубту кайерден алам десеңиздер, мына жерде төмөн жакта альфа деген белги турат. Ошону бассаңыздар, бизге мындай символдор чыгат. Бул жерден биз квадрат деген 4x'тин квадраты деген эле функциянын графигин алайлы. Бул парабола. Кийинки графикти да көрөлү. Мисалы үчүн бул минус 3x'тин кубу дейли. Минус 3x эле кетип калды. Минус 3x'тин кубу. 3x'тин кубу. Альфа. Бул жерден куб. Минус 3x'тин кубу. Мынакей. Биз 4, 1, 2, 3, 4 түрдүү функциянын графигин тургуздук. Бул ушул график бөлүгү. Татал функциялардын деле графигин сызат. Бардык функциялардын графигин тургузсаңыздар болот. Кийинки бөлүгү бул CAS калькулятор. Бул калькулятор бөлүгүн ачып көрөлү. Мында сиздер калькулятор бөлүгүнө киргенде интерфейс өзгөрдү. Барабар жакындатылган текшерүүчү, факторизация, кашаларды ачуу, өзгөртүү, чыгаруу, функциянын туюндусу жана башка интерфейстер ачылды. Жөнөкөй эле мисалы үчүн 4,6 энтерди басуу менен биз -2 деген жыйынтыкка келебиз. Эми теңдеме алсак, мисалы үчүн 4x'тин квадраты квадраттык теңдеме алайлы. 4x'тин квадраты кемитилген 2x кемитилген 2,3 барабар 0. Эми мында биз эсептөө үчүн мына жердеги x барабар деген бөлүккө алып барып басышыбыз керек. Мынакей биринчи тамыр, экинчи тамыр кылып бизге чыгарып берди. Эми функциянын туюндусун тапсын бизге. Мисалы үчүн 5,6x кошулган 6x минус 2 бизге туюндусун таап берсин. Мынакей минус 5,2. Эми сандын факториалын эсептеп көрөлү. Мисалы үчүн бул жерге 1-дин факториалы. Бул жерден 4-дөгү факторизация дегенди басабыз. 1-дин факториалы 1. 0-дун факториалын эсептеп көрөбүз. 0-дун факториалы да 1. 4-дүн факториалын эсептеп көрөбүз. 4-дүн факториалы 24. Туура 2-нин 3-үчүсү 3-төн 2-нин 3-үчүсү көбөйтүлгөн 3 24 барабар. Ушинтип туюндусун факториалды жана эми градусын эсептеп көрөлү. Мисалы үчүн 4 градус. 4 градус барабар болот экен 1/45 пиге. 32 градус
8 бөлүнгө 45 пиге барабар. Бул ушул калькулятор бөлүгү болду. Кийинки кадам 3D графика бөлүмү менен иштейли. Мында бизге 2 катмар берилет, полотно 1 жана 3D полотносу катмары. Биз биринчи катмарга көп бурчтукту сызып алабыз. Ал үчүн 1, 2, 3, 4, 5-чи бөлүктөн правильный многоугольник дегенди тандайбыз. Биз эки чекитти бергенде программа өзү канча бурчтук болсун деп сурайт. Бизге 4 бурчтуу болсун квадрат. Мына бизде квадрат сызылды. Эми ушул квадратка биз куб сызышыбыз керек. Ал үчүн 3D катмарына өтөбүз. Бул жерден оң тараптан 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы бөлүгүн тандайбыз. Бул жерден куб деген бөлүктү тандайбыз. Эки чекиттин белгилөө аркылуу биз кубту тургуза алдык. Эми ушул кубту 3D форматта көрсөтсөңүз болот. Мынакей грандары өйдөдөн төмөн жактан көрүнүшү айлантып көрсөтсөңүз болот. Эми биз ушул жайылган кубту кантип көрөбүз? Ал үчүн ушул кубтун жана куб сызылган жерге барып, развертка деген бөлүгүн тандайбыз. Мына жайылган кубту көрдүк. Эми ушул куб жайылып жана турсун. Бизге мына жердеги октор алып коелу. Керек эмес бул жакта дагы. Эми ушул өзү автоматтык түрдө анимация берип койсок, өзү автоматтык түрдө мынакей. Биз бул жерден ушул куб айланып турсун. Айланып жайылган куб бизге 3D форматта көрсөтүп атат. Окуучуларга ушундай кызыктуу кылып көрсөтмөлүү кылып сабактарды өтсөңүздөр болот.